Салам 11 класстын бүтүрчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз мурунку сабакта координаталар системасын өткөнбүз жана ал жактагы ар кандай амалдарды аткарганбыз. Демек, бул сабагыбыз деле ошого байланыштуу болот, кичине башкачараак. Эмнени айткым келип атат? Функция. Демек, бүгүн функцияны өтөбүз. Математиканын аябай эң бир маанилүү бөлүгү бул функция. Демек, дээрлик азыр окумуштуулардын көбү ушул функцияны изилдөө менен алектенишет да. Демек, 11 класста силер дагы азыр функцияны изилдеп атасыңар. Алгебра, анализдин башталышы деген китеп болуш керек. Демек, ошол бүт эле функцияны изилдеп атасыңар. Туунду, интегралдар, дифференциалдар бар тең мына ушул жөн гана функциядан башталат. Ал эми функция деген эмне? Мына ушул суроого азыр мен жооп берем. Ал эмесе баштайлы. Функцияны элестетүү үчүн биз деген жашоодон эле мисалдарды алалы. Мисал үчүн бизде деген мотоцикл, анан кийин машина, жеңил унаа, анан бир степ вагон сыяктуу машиналарды алалы көбүрөөк. Эми бизде деген эки өлчөм бар. Бири бул өлчөм кетсин, бул жакта эме болсун, эле машинадагы жалпы орун деп коеюн, жалпы орун. Жалпы орун. Ал эми калганда жүргүнчүлөрдүн орун деп коелу, дагы бир бөлүгүн. Бул жакка жүргүнчүлөр деп коелу. Жүргүнчүлөрдүн оруну. Турайлы. Эми жүргүнчүлөр орunu жана жалпы орундун эмне мындай байланышы бар деген суроого жооп бергенге аракет кылалы. Эми карайлы. Бизде мотоцикл бар болсун эле, мотоцикл. Мотоциклда жалпы орун канча бар? 2 эле орун бар, жалпы. Жалпы орун 2. Демек, бул жакта 2-ни белгилейли. Анан жалпы орун 2 экен. Ал эми жүргүнчүлөрдүн орunu канча? Бирөө эле, бирөө башкарат машинаны, мотоциклды. Эми бирөө жөн эле отурат. Демек, жүргүнчүлөрдүн орunu бирөө эле экен. Демек, мына могулчу экен. Жалпы орун 2, жүргүнчүлөрдүкү 1. Байкатасыздар, эмне болуп атат? Көз карандылык пайда болуп атат. Эми кайра кийинкисине жеңил унааларды алалы. Жеңил унааларда артында 3 орун, алдында 2 орун бар. Ошондо бизде жалпы канча орун бар? 5 орун бар. 1, 2, 3, 4, 5 орун бар. 5 орун бар. Бирок жүргүнчүлөрдөн канча отурат? Артта 3 отурат, алдында 1 отурат. Демек 4 орун, 1, 2, 3, 4. Ойлоп атам, мынакей бул чек болду. Эми жанагындай степ вагон сыяктуу машиналар бар го. Артында 2, ортосунда 3, алдында 2 деген сыяктуучу. Демек, ал жакка 7 киши, бардыгы 7 киши батат. 7 киши мына бул жерде. Бирок анын 6 жүргүнчүлөрдүкү. Калган бирөө эмне? Шопурдук, Демек, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, бул жактагы чекит эмне экен? Жүргүнчүлөрдүкү экен. Ал эми маршруткада канча? Бир 20 орун деп коелу. Бул жакта жок, 20 эмес, 15 кичинекей маршруттарды. 15 орун, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 орун болсо, анын бирөө кимдики болот? Жок, 11-и кишилердики болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Демек, мына могул жактан 11 жүргүнчүлөрдүн оруну болот. Демек, бизде кандайдыр бир эмне пайда болду? График пайда болду. Мындай болгон график пайда болду. График пайда болду. Демек, бул азыркы эле биз айтып аткан функция болчу. Демек, жалпы орун жүргүнчүлөрдүн орунуна көз каранды болуп атат. Демек, жок, жүргүнчүлөрдүн орunu жалпы орундан көз каранды болуп атат. Демек, бул функциянын азыркы биз чийген графиги. Графиктер, функциянын графиктери ар кандай болот. Мисалы үчүн, бул деген төмөндө атат функция, төмөндөө функциясы. График төмөндөгөндө ошол түшүндүк, кыскасы. Анын аталыштарын айтыштын кажети жок. Бул деген жогорулап атат, өсүп атат. Бул график төмөндөп атса, бул тескерисинче график өсүп атат. Биздики азыр эмне болуп атат? Биздики өсүүчү график болуп атат, өсүп атат графигибиз, өйдөгө кетип атат.
Ал эми демек кемүүчү, өсүүчү жана дагы бир график бар бизде. Ар кандай болуп калат да мындай болгондо функция. Демек кээде өсөт экен, кээде кемийт экен, анда бул деген жөн эле аралаш функциянын графиги. Демек кемүүчү график функциянын өсүүчү график жана аралаш функциянын графиктери болуп ар кандай бөлүнөт экен. Демек биз деген функцияны график түрүндө бөлүп алат экенбиз. Биринчисин жазып коелу график түрүндө деп. Биринчи график түрүндө функцияны көрсөтө алабыз. График түрүндө көрсөттүк, мынакей өсүп атат. Демек канчалык жалпы орун көбөйсө, ошончолук жүргүнчүлөрдүн оруну көбөйүп атат. Ал эми биз деген муну таблица түрүндө дагы көрсөтө алсак болот. Демек таблица биринчи жалпы орун деп коелу. Жүргүнчүлөр. Жалпы орун 2 болгондо жүргүнчүлөрдүкү канча болуп атат? 1 болуп атат. Жалпы орун канча болгондо 5 болгондо жүргүнчүлөрдүкү 4 болуп атат. Жалпы орун 7 болгондо жүргүнчүлөрдүкү 6 болуп атат. Жалпы орун канча? 12 болгондо жүргүнчүлөрдүкү 11 болот. Туурабы? Не болуп атат? Дайыма 1ге кыскарып атат да, кемип атат. Демек бул деген таблица түрүндөгү функция. Таблица түрүндө көрсөттүк. Таблица түрүндө функцияны көрсөттүк. Эми эң негизгиси кайсыл болушу мүмкүн? Кайсы болушу мүмкүн? Албетте формула түрүндөгү функция. Мисалы үчүн карайлы. Биз деген жүргүнчүлөрдүн орунун табыш үчүн жүргүнчүлөр деп коелу. Жүргүнчүлөрдүн орунун табыш үчүн эмне кылып атабыз? Жалпы орундан водительский бир орунду кемитип коюп атабыз. Анда бизде эмне чыгып атат? Демек мындай бир кандайдыр бир формула чыгып атат, туурабы? Демек формула чыгып атат. Биз деген жүргүнчүнү биз деген y деп белгилеп коелу. Ал эми жалпы орунду баарын тең x деп белгилейли. Ал эми бул жакты жөн эле -1 деп коелу. Бул деген шопурлардын орunu. Демек бизде мындай y барабар x -1 деген функция пайда болду. Демек y x'тан көз каранды. То есть жүргүнчүлөрдүн оруну жалпы орундан көз каранды. Эгерде жалпы орун көп болсо, анда жүргүнчүлөрдүн орunu да көп болот. Эгерде жалпы орун аз болсо, анда жүргүнчүлөрдүн оруну дагы аз болот. Демек y көз каранды x'тан. Y деген сөз мына могу жердеги y бул деген функция. Ал эми бул x деген ушул функциянын аргументи. Түшүндүкпү? Демек x функция болсо, ал эми x'тин аргументи x функциянын аргументи болот экен. Демек биз деген муну минтип деле жазып койсок болот. Y от x барабар x -1. Демек каалагандай жазсак болот. Y барабар x -1 деп койсок болот. Же болбосо y от x -1 деп койсок болот. Же болбосо f от x деп койсок болот. x -1. Бул жакта ар кандай кылып белгилеп койсок болот да. X1 жазып коелу. f от x десек болот. T от x айырмасы жок. Каалагандай кылып белгилеп салсак болот. Же болбосо y деп эле койсок болот. Демек биздики бул жакты өчүрүп коеюн. Бул жак эмне болду? Бул жак x болду. Бул жак y болду. Демек y x'тан көз каранды экен. Демек y x'тан көз каранды экен. Мынакей функция деген кандайдыр бир көптүк болгон көз карандылыгы функция деп аталат. Демек карайлы эми бул функцияны биз минтип деле жазсак болот болчу. Карайлы. Y
y барабар x минус 1 деп турбайбы бул жакта? Биз өзүбүз жаңы функция түзүп койдук мына бул график боюнча. Y-ті калтырып туруп x-ті бул жакка минус x деп өткөрсөк, бул жакта минус 1 калса, демек, кандайдыр бир сандан кандайдыр бир санды кемитсек, анда минус канча чыгат экен? 1 чыгат экен, эмне болуп атат бул? Теңдеме болуп атат, көрдүңөрбү? Теңдеме. Болгондо канча өзгөрмөлөр бар экен? Канча өзгөрмөсү бар экен? 2 өзгөрмөсү бар экен. 2 өзгөрмөдөн көп болсо, 2 өзгөрмөдөн көп теңдеме бул функция, курп бололу функция. Теңдеме деп айтсаңар болот, функция деп айтсаңар болот. Демек, биз деген функция экенин түшүнүп алдыкпы, жакшы? Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушун менен жыйынтыкталып турмакчы. Кийинки сабакта функция, кандай функциялар кездешет, жана ортодалар кандай болуп келет, ошолорду чыгармакчымын. Эгерде сабак жакса, лайк басып, комментарий калтырганды унутпагыла. Силер менен элдин сыймы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар достор.